Акыркы учурларда көрдүңүздөр да бир эки окуя болуп кетти. Мына Экирчи менен, анан Самара Каримова менен алып майкасын чечтирип, анан бирөөнүн аялы менен бирөөнүн күйөөсүн бирлетип, мушташтырып, абдан катуу чараларды көрмөкмүн. Агайдын кандай күчтүү экенин, кандай буту чойлат экенин, шпагатка кандай отурат экенин. Бир 3 миллиардтан кем бөлүнбөш керек. Нуржигиттин мүнөзү жумшак, Нуржигит саясатта башкаруучу боло албайт. Катуу чараларды көрө баштаган мезгилде бул адамдардын жолу бар экен, багы бар экен. Оюңузду айтып, уже элге сабак берип жатканыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? Фонограмма менен ырдаган адамдарга наам берүүгө мен каршымын. Ушу маданият министринен түшкөндө мындай кандайдыр бир капа болдуңуз? Маданият тармагы бул баягы баткакка батып калган да. Ассаламу алейкум, жалпы биздин катталуучуларыбыз. Бул бүгүн кайрадан эки сөз долбоору. Бүгүн бизде ким конокто десеңиздер, бүгүн Нуржигит агай конокто, Нуржигит Кадырбеков. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Агайдын офисине барбай же агайды студияга чакырбай, агай күнүн кандай өткөрөт, ошо менен баштайлы дедик. Андыктан агай, бүгүн каяка келдиңиз сиз ошондо? Азыр бир аз тердеп, тепчийиндеп, карате клубка келдим эле. Канча жылдан бери ушуну машыгасыз? Бала кезде эле машычумун, бирок кийинчерээк кайра баштадым. Президенттик аппаратта иштеп жүргөндө анткени отуруп иштегенде кан уюп, мындай ошондо кайра келгем. Көптөн бери улантып атасыз, э? Кудайга шүгүр. Анда сиз карате менен биз кандай машыгат экениңизди биз бул жакта көрүүчүлөргө көргөзүп берели. Андыктан видеону түрдүрбөй туруңуздар. Агайдын кандай күчтүү экенин, кандай буту чойлат экенин, шпагатка кандай отурат экенин биз баардыгын төкпөй чачпай айтып берели. Сиз көргөзүп берели, тойс. Жүрүңүздөр. Агай, бул зал жөнүндө айта кетсеңиз, бул залда көптөн бери кыласызбы бул зал? Бул жакында эле биздин өзүбүз башка залда машыгат элем. Бирок эми ал мектептерде жабылып калбадыбы жана пандемияга байланыштуу. Ошого байланыштуу бул жерди тагыптыр биздин тренерибиз. Ошондуктан эшикти теип киргенсиң. Бисмиллахиррахманиррахим. Без согласования с Анакетом Николаевичем я ни шаг не буду делать, прежде чем это. Бул залда КМШнын деңгээлинде, Борбордук Азиянын деңгээлинде, Кыргызстандын деңгээлинде чемпион болгондор аябай эле көп бул жердечи. Сиз мурда дагы өзүңүз соревнованияга чыктыңыз беле? Мен соревнованияга азыр чыкпайм. Мурда чыктыңыз беле? Жаш кезиңизде. Эми ал илгерки замандарда, азыр болсо чыкпайм. Азыр убактым жок дейсизби чыкканга? Ал үчүн аябай олуп даярданыш керек да. Ошондо азыр агай тренировка эми башталат, э? Ооба, эми башталат. Андыктан биз агайдын кандай машыкканын, кандай разминка кылганын биз сиздерге көргөзүп берели. Мен деле кошулсам болобу агайча? Болот. Маданият министрин аркалап жүрүп, акыркы убакта аркалабай калдыңыз тилекке каршы. Ошо азыркы убакта эмне менен алек болуп атасыз? Эми тилекке каршыбы же бактыга жарашабы? Анткени кыла турган иштер толтура. Бул ар бир саат, ар бир секунд абдан кымбат да. Ошон үчүн мындай текке кеткен убактым жок, абдан убакыт жетпей атат. Анткени биринчиден бүтпөгөн чыгармаларым бар. Экинчиден бир топ семиналарга барышым керек. Жерлерди кыдырып, кечээ мисалы Баткенге барып келдим, андан кийин Көлгө барып келдим. Жакында Ат башыга барабыз, Кудай буйрса, анан Кош-Корго дегендей. Кайрадан Ошко барабыз. Жаштар менен жолугушуулар бар. Андан кийин жанагы бир партиянын иштери болуп атат. Таптакыр эле ошо кол бошобой турган учур азыр. Ушу маданият министринен түшкөндө мындай кандайдыр бир капа болдуңузбу? Ички жан дүйнөңүздөн жок. Кызматтан түшүп калдым. Андай деле сезим болгон жок, э? Андай сезим болгон жок, анткени бул бийликти көпчүлүк ойлойт да, бул жыргап жүрө турган жер деп. Андай эмес да, бул аманат. Өзү негизи 3 кишиге башчы болгондо каш деген сөз бар. Ошолордун тагдыры, ошолордун түйшүгү, ошолордун көйгөйү үчүн бүт жүктү мойнуна алыш абдан кыйын нерсе. Өзгөчө маданият тармагы бул баягы баткакка батып калган да. Каражаты аз, түйшүгү көп, проблемалар абдан көп.
Анын үстүнө сенден да адамдар көп нерсе күтөт экен эми. Бирок анткени менен колубуздан келишинче аракет кылдык. Негизгиси ошол аз убакытта бир топ иштерди бүтүргөнгө жетишип калдык, Кудайга шүгүр. Негизи бизде ушул маданият тармагында биздин ошо улуу актер агаларыбыз, эмгек сиңирген артисттерибиз даже кээ бир ошол 30 жыл сахнада жүрсө дагы, 30 жыл театрда роль ойноп жүрсө дагы эмгек сиңирген деген наамды ала элек да. Анан айлыктары дагы 5000 сом, 7000 сом. Негизи ушул маданиятты көтөрүш үчүн эмне кылыш керек өзү негизи? Ушул тармакты маданият театрда иштегендерди, заслуженный актерлордун баягы деңгээлин бийик көтөрүш үчүн, ошолор эми жыргап жашабаса дагы жашоосуна баардыгы жетиштүү болуш үчүн. Мен ойлоп атам да, же ушул наамдардын баарын жок кылып коюш керек, же адилеттүү бериш керек. Анткени чындап эле ушул системада иштеп жүргөндөр бар, абдан белгилүү актерлор бар, белгилүү операчылар бар, белгилүү комузчулар, оркестрде иштеп аткандар. Айтор дагы деле наамы жок, дагы деле зыяпат көрсөтүлө элек да. Ошол эле мезгилде кеч эле чыккандар, мейли эстрадарчылар болсун. Деги эле мына эстрадарчыларына мен абдан бир сурматым жакшы, бирок абайлап бериш керек да, анткени жана фонограмма менен ырдаган адамдарга наам берүүгө мен каршымын. Негизи эле ушул чындап эстрада тармагындагылар наам алгысы келсе, мен ойлодум эле атайын жандуу үн менен концерт өткөрсө, ошол жерде профессионалдар баа берсе, ошонун негизинде рекомендация менен болсо депчи бир топ ойлорду ойлоп атканмын да. Анан эми айлыгы аз, айлыкты көтөрүшкө абдан Эми мамлекеттен бөлүнөбү акча ушул маданият тармагына? бөлүнөт, бөлүнгөндө эми себелеп бөлүнөт да. Мисалы карасаңыз, өзү негизи биздин бюджетке алып караганда бир 3 миллиардтан кем бөлүнбөш керек да, бирок бизге 1 миллиард 800 миллиондой. Ошол менен сен 13 миңдей Кыргызстанда маданият тармагы кызматкерлери бар. Ошол эле мезгилде мисалы 1062 китепкана бар Кыргызстанда, 38 кинотеатр бар, 118 музей бар, цирк бар дегендей, китепканаларыбыз бар. Айтор баардыгына бул себелеп өнүгүүгө жок да, ремонттогонго, бир неме курганга жок, болгону айлыкка. Ушу 3 ай аралыгында сиз эмнени өзгөртө алдым десеңиз? Биринчиден үй маселесин чечүүгө мындай реалдуу кадам кылдык да, анткени Үй кимдерге? Маданият кызматкерлерине. Анткени маданият кызматкерлерине үй салына элек, байкасаңыз. Кээде мына милицияларга салынат, аскер кызматкерлерине, же коопсуздук тармагында иштегендерге. Анан эми акча болбогондо эмне кылабыз? Спонсор издедик. Анан Бренд Хаус деген бир компания ар бир үй бүткөндө бирден бөлмө үйдү маданият кызматкерлерине бекер берели деп ушул келишимге жетиштик 3 айда. Эми ушундай эле жол менен Элит Хаус, Ихластар менен сүйлөшкөн аткамын. Жанагындай KG групптар мененчи, бирок ага мүмкүнчүлүк убактым жетпей калды да. Эң чоң иштердин бири ушул болду. Анан Манас эпосу боюнча Тышкы иштер министрлигинде, Билим берүү министрлигинде баш аягы 32 мекемеде лекция семинарларды өткөздүк да. Анткени Манас эпосунда тышкы саясат дагы бар, билим берүү дагы бар, аскердик тартип дагы бар, башкаруу системасы, казына, финансы бардыгы бар эмеспи? Ушул жагынан маданиятка мамиле, анткени ыр чор бийле маданият деп түшүнбөш керек да, адеп ахлак. Мына ушул сиз экөөбүз отурган жерде өзүмдү тааны деген долбоорду баштадык. Назира Мамбетова, Асылбек Өзбековдор менен жаштардын жолугушуусу болду. Окоптон чык деген идеология. Окоптон чыктын мааниси мындай да, сен театрдан же болбосо музейиңден эле көрөрмандарды күтө бербей элге чык дегенчи. Деги эле спорттун мукташам деген ниетти да үйрөнбөш керек да. Ошон үчүн чектелип калат. Мисалы Холлифилдтин айткан сөзү бар да. Эвандер Холлифилд бар эмеспи? Дүйнөнүн чемпиону, легендарный боксер. Ошол өч алыш үчүн барган экен спорткоч, бокска. Бирөөдөн топоң жеп алып, өч алайын деп барып, бирок жанагы өскөн сайын ошол сезими жоголгон экен да. Адамдар болгон аял сезим пайда болгон экен. Ошон үчүн өскөн да. Анан өч алам деген ниет менен адам алыска бара албайт. Анткени сезим, ниет адамдын амалы бири-бирине аябай байланыштуу. Ушуга кантип убакыт бөлүп атасыз мисалы агай? Сиздин деген госто иштейсиз, кайра чоң проектлер менен иштейсиз, көп жактарга жолугушууларга барасыз. Бирок спортко кантип убакыт бөлүп атасыз? Мисалы биз киргенибизге азыр 1 сааттын жүзү болду. Примерно бир антип күндүк жуунуп тамак ичкиче 2 саат убакыт кетет экен да. Чо өзү спорттун өзүнө 2 саат кетет. Анан үйгө баргача ошентип 3 саат. Бирок билесизби? Бул жанагы убакытты пайдалуу нерсе менен алмаштырыш керек да. Денең иштеп турса, кан жүгүрүп турса, мээң да жакшы иштейт, идеялар да жакшыраак келет. Спортко убакыт аябаш керек, анткени ден соолук деген эң чоң байлык ошол да. Ошон үчүн байкасаңыздар, адамдар спорттон убактысын аяганы менен соткадан аябай эле атпайбы? Инстаграмда отуруп,
Фейсбукта түрлі кетіріп қойдады да, жушақташып, саясат сүйлөшүп элечи. Ошон үчүн bunun bir gerimeti var. Анан жана кыргызча сөз бар го, арам терди чыгарып тур депчи. Арам тер чыгып туруш керек да. Өзү мен бир сөз уктум эле. Күн сайын бешенеден чыпылдап тер акпаса, адамдын жеген адал болбой калат деп. Балким менин машыгышымды каалаган байтөр бирөөлөр айткан, ошол эсимде кыттай уюп калыптыр да. Шаарда кайсыл иш эми? Этаж үйдө жашасак, бирок мына терди төгүп туруш керек бул маанилүү. Акча табуунун эң оңой жолу. Avalon сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир айлык, бир жумалык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Саясатка келишиңизге эмне түрткү болду? Иман Нуру партиясы менен да жүрдүңүз ошол тарапта. Билесизби? Ошол учурда мени бийликтин партиясы чакырды да. Чакырды, бирок чын айтканда көңүл тартпады, анализдеп көрдүм. Ошол эле мезгилде дагы бир эки партия чакырды. Эми бир жактан баш тартканга жараша бир жакка кириш керек болчу да. Анан мен жөн гана мындай тизмеге кирейин дегенмин. Бир өндүрүштү жолуна койгон, завод курган балдар экен. Ошолорго нандым эле. Эң башкысы акча иштетпегиле, арам акча иштетпегиле деп сурандым. Анан араңарда бир кылмыш дүйнөсүнө эч ким жокпу деп ошону сурандым. Анан аркаңарда бир коррупционерлер жокпу деп ошону сурандым. Баары таза дегенден кийин кирип, бирок мен баргандан кийин мени төрага кылып шайлап коюшту да, баягы конференциядачы, съезде. Ошентип аманат мойнума артылып калды. Кыргызда бир сөз бар, ат коч качпа дейт. Коч качкандан түшө качпа дейт. Мисалы ошол Иман Нуру партиясы деп ошол сизди төрага кылган үчүн көбү биз Нуржигитке ишенебиз. Нуржигит чынчыл бала, Нуржигит намаз окуган бала деп мисалы сизге ишенди да. Ошонун арасынан да кээ бир адамдар айтты да, Нуржигит саясатка бара алат, бирок Нуржигиттин мүнөзү жумшак, Нуржигит саясатта башкаруучу боло албайт деп ой пикирин калтыргандар да болду да. Ошол саясатка келгенде жумшак мүнөздү таштап мындай катуу мүнөзгө өтүш мүмкүнбү? Сиздин ички сезимиңиз боюнча. Сен жөнүндө бирөөнүн пикири бар, бул бир. Өзүң жөнүндө өзүңдүн пикириң бар, бул эки. Бирок сенин чыны кандай экениңди бир жараткан билет. Мына министр болгондо байкадым, менде мындай катаалдык, катуулук бар эле экен. Эгерде бир аз кое турганда, мына мисалы акыркы учурларда көрдүңүздөр да, бир эки окуя болуп кетти. Мына Экирчи менен, анан Самара Каримова менен. Ошол учурда көп маселелер көзгө көрүнүп калды да. Абдан катуу чараларды көрмөкмүн. Комиссияны жибергенмин бир эки жерге. Бир 30 жылдан бери иштегендер бар экен. Анан кийин бир эле юристтин, бир эле стат секретардын убагында кайра катталар кетип атыптыр. Мындай кадрдык, өтө радикалдуу чечимдерди кабыл алмакмын да. Анан бир жак ойлоп атам, ушу жараткан ошону каалаган жок. Анткени бирөөнү кызматтан бошоткондо, анын да бала чаканын көңүлү бар, назары бар, балким ошону каалаган жок. Бирок менде мындай катаалдык бар эле экен. Бул бир. Экинчиден, сөзсүз эле мындай катаал, чечкиндүү болуш үчүн мындай ойдом кором, тонтом кором деп бир бийик тон менен сүйлөш кажет эмес. Сталинди карасаңыз, мындай сүйлөгөн абдан жумшак болгон, бирок кылган иштерин караңыз. Ошон үчүн сырткы сөзгө, сырткы жүргөн турганга деле кээде мындай карап, алданып калбаш керек. Бирок негизи жумшактык бул улуу сыпат, бул пайгамбарлардын сыпаты. Колумдан келишинче аракет кылам ошондой болсун. Сиз азыркы убакта баса белгилеп айтып кеттиңиз, ушу Экирчи менен ызычы болгонбуз депчи. Убагында Курал Чокоев эми аны баары билет, андан кийин Самара Каримова менен. Биринчи биз Курал Чокоевдон баштасак, андан кийин кантип сиздер ошол нерсени сүйлөшүп, баягы болду ушундан кийин ушуну унуталы дегенге мисалы кандай жагдай болду да, мисалы ошол нерсеге? Мен кесем юрист. Бир жаза бергенде ошону бир тебелеп коелу, абыз анын аброюн, ызатын тебелейли, кадырын түшүрөлү деген ниет менен болбош керек да. Болгону талим, тарбия, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Ошондой ниетте чара көрдүк эле, бирок мындай социалдык тармакта абдан резонанс чоң болуп, ушул эки жигитке карата терс пикирлер өтө эле көбөйүп кетти. Анан мисал айтат да, бирөөнүн адебин оңдойм деп, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деп. Алар сөгүнүп атса, аларды сен сөгүп атсаң, айырмаң эмнеде? Максат ал эмес эле да. Ошону баардык ызычы ойлогон, бир түгөнүп кетипти депчи, бирок эми ырчыларыбыз дагы улам комментарий бере берди, улам чыга берди, анан өчүп бараткан отко май куя берди. Биз болсо мындай унчуккан жокпуз. Анын аягында ушуну токтотолучу, коом бөлүнүп атат, пикир бөлүнүп атат, жүрөктөр ажырап атат деп туруп чакырдым, агалык кеңешимди айттым. Бир жакшы маанайда отурдук, түшүнүштүк, ошону менен маселе чечилди. Ошо менен чечилди. Ал эми ошол Самара Каримова тууралуу дагы баягы директор болот деп ошол Оштогу бир музыкальный школага барганда, негизи ошол директор болуп отурса, ошол адилеттүүлүккө жарамак беле негизи?
Мен кандай иштейт эле билбейм. Ошол күндөрү гана бир көрсөм 2 жолу көрдүм го дейм. Ошо приказ алганы келгенде, андан мурда дагы бир сот туташып аткан мезгилде келгенде көрдүм. Эми чын айтканда ырларды көп деле көрбөйм, эстрадырларын. Мен жакшы көргөн ырчылардын деле катарында эмес, ошон үчүн кандай экенин билбейм. Кээ бирлер айтат, балким иштеп бермек, каражаты бар эле, мүмкүнчүлүгү бар эле деп. Бирок биз болгону соттун чечимин аткардык. Мен мыйзамды сыйлаган адаммын да. Бирок ошол соттун чечимин аткарганыбыз менен көрдүңүз, коом кабыл алган жок, анан коллектив кабыл алган жок. Бирок биз аягына чейин мыйзамдын чегинде чечтик. Биз баягы таш менен бийликти өзгөртүп койгон эл ары бери чече койсо дейт экен да, бирок мыйзамды кайкалып барабыз. Ошол мыйзамды сыйлабагандык да жакшы нерсе эмес да. Бирок ушул бир менимче кайсы бир деңгээлде мага сабак болду. Бирок ушул окуя чын айтканда биздин маданият системасында көп проблемаларды мага көрсөткөн болчу да. Анан ошондо мындай катуу чараларды көрө баштаган мезгилде көп адамдардын жолу бар экен, багы бар экен. Ушул кызматтан кеттик, буга дагы неметип. Эгерде кайра маданият кызматкерине чакырса келет белеңиз? Министрлигинеби? Министрлигине. Билесизби, азыр менимче бир топ маанилүү долбоорлорум бар. Чын айтам, ушул күндөрү чакырса кайра барбайт элем. Анткени өзүңүз айттыңыз, партиянын төрагасы болуп калдым, жергиликтүү шайлоолор турат. Биз азыркы убакта маданият саясаттан алыстай эле, агайдын өзүнүн жашоосуна келсек, ушундай баягы ар бир мыкты жигиттин, кыргыз жигиттин аркасында бир кыйын аялы турат деп коет да. Сиздин өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө, жеңеңиз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз мындай. Эми үй бүлөм жөнүндө көп айта бергим келбейт, ачыгын айтканда. Анткени билбейм, ушул тема мен үчүн мындай аябай ыйык тема. Бирок эми көз тийбесин деп эле айтат го. Кудайга шүгүр, жубайыма рахмат, анткени убакыт деле көп бөлө албайм, ачыгын айтайын. Мен ушул романтик боло албайт экенсиз. Жумуштарым көп, коомдук долбоорлор көп. Ошого кээде айтам да, ошо турмушка чыккысы келсе кыздар мындай коомдук ишмерлерге, саясатчыларга турмушка чыгардан мурда катуу ойлонгула. Анткени баягы өмүрүн, жанагы энергиясын, аракеттерин элге, жерге биринчи орунга коюп коет да. Ошол жактары бар. Анан мисалы мен абдан ыраазы болгонум, ушул тиричилик деп жүрүп, иштеп жүрүп 2017-жылга чейин бир бөлмө үйдө жашадык. Бир дагы жолубуздан чыккан жок. Ошо чоңойсок болот эле, үйдү кеңейтсек болот эле, элде жашасак болот эле. Канча балаңыз бар? Ошого абдан ыраазымын да. Балдардын санын айтпайт дейт, менде жалаң кыздар азырынча. Кудайыма шүгүр, кудайыма чек шүгүрлөр. Бир комната квартира жашап, дагы деле бир комната квартира жашап. Жок, анан кудайга шүгүр. Эми тууган тукандар бар, аракет кылып азыр 3 бөлмөлүү үйдөбүз. 3 бөлмөлүү үйдө, ошондо кайсыл этажда жашайсыз? 10-кабатта. Эмнеге анчалык бийик? Билесизби, биринчиден бизге бир 2 жылга коюп берди да. Ошол 10 этажда болгондугу үчүн 2 жыл ичинде төлөсөңөр болот деп, эч кандай үстөк жок, проценти жок болду да. Адал жол менен болду. Экинчиден, дүйнөнү бийиктен караган жакшы болот экен. Мисалы глобалдык панорама. Убагында Бакыт Бешимов деген менин бир устатым айтты эле. Кээ бири дүйнөнү дейт, баканын көзү менен карайт дейт, ал болгон индин ичинен карайт дейт. Кээ бирлери дүйнөнү дейт, карышкырдын көз карашы менен жортуп башын көтөрөт, көз жеткен жерге чейин карайт дейт да. Кээ бирлери төөнүн деңгээлинде карайт дейт. Төө дагы алысыраак көрөт, анткени бою бийик эмеспи. Бирок сен дейт бүркүттүн деңгээлинде кара, глобалдык панорама баарына тегиз бол деген бир ойун айткан болчу да. Анан чындап эле генийлер тоодон чыгат деп Муктар Атаналиев деген менин бир жакшы агам бар, белгилүү ырчы. Ошонун айткан сөзү бар. Буга деле мен макулмун да, мындай өзгөчө пандемия күндөрү эшикке чыкпай отурганда баягы табигатты, алыстарды, шаардагы панораманы, күндү түндү бийиктен караган өзүчө бир керемет экен. Оюңузду айтып уже элге сабак берип жатканыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? Бир жолу Чубак ажыны чакырдык. Ал киши келем деп, бирок ооруп калып, байтур келбей калды да. Эл болсо жык-жыйма. Анан эмне кылабыз? Ошончо эл күтүп турат. Телефон чалсак албайт, бир убакта кабар келди, ооруп калып бара албай калды деп. Ошончо элдин алдына айласы чыгып тура Эң биринчи чыкканыңыз, Айласы чыгып тура келди. Ошентип анан кийин Чубак ажынын ордуна өзүм сүйлөп бердим. Ошентип анан баягы аргасыздан болгон бир иш болду. Анан Ош шаарында жүргөндө ошол мезгилде Сонунбек Жунусбаев деген азыр эми белгилүү жигиттердин бири эмеспи? Өзүнүн бир лидерлер мектебин ачкан экен. Анан ошол мезгилде мен антроманын жазып, жумушу жок эле жүргөнмүн. Анан бир күнү чакырып калды, жаштарга бир сүйлөп бербейсизби деп, Япониядан келген учурум эле. Анан барып сүйлөсөм, жаштар бир жакшы эле кабыл алды да.
ошентип отуруп анан бара бара ошону түшүндүм. Баары бир сүйлөш керек экен, айтыш керек экен, деш керек экен. Мисалы мендеги тажрыйба, мендеги аздыр көптүр билим менде калып кетсе, бул да кыянаттык экен да. Сиз көбүнчө ушул апаны сыйлаш керек, бейишенин таманын алдында деп эне эле жөн аябай жакшы сөздөрдү айтасыз. Анан сиз энеңизге, апаңызга кандай мамиле кылып турасыз күндө мисалы? Азыр апам бул жака келди. Алыста болуп калса эгерде күндө чалып турасызбы, же СМС жазып турасызбы? Эми мурда ошо күндө чалып турчумун. Азыр апам өзү жаны тынбаган аял да. Атам раматылык дүкөн ачып берген эле, жанагындай бир бильярд, теннистерди коюп берген. Ошолорду кийин улап кетти. Апам кадимкидей дагы да заманбап кылып кайра жасап, азыр болсо бир арендаларга берип, ушу жаны тынбайт. Бирок китепке да убакыт табат, ибадатка да убакыт табат, катташууга да убакыт табат. Апакемдин убактысы аябай берекелүү. Ошого убактысын көп кетирбейин деп, мындай качан чалышты эле мындай ылгап чалам да. Бирок жаныма келгенде күнүгө күнүм апамдын батасы менен башталат. Бул такыр башкача экен. Бүгүн мисалы ороз оттайын деп эртең менен турсам, апам ошону билет да, тамакты даярдап күтүп туруптур. Анан дагы бир жери киргенде колунан өп беш неме тийгизип учурашам. Ошонун өзү тарбия экен да, анткени кыздарым азыр менин колумдан өп беш нерсени тийгизип учурашат. Бала көргөнүн кылат экен да. Биз балдарга айта беребиз, бирок ойсуз кылбайт экенбиз да. Ошон үчүн биринчи киргенде ким апасына, атасына көңүл бөлсө дейт, кийин балдары чоңойгондо дагы атасына, апасына көңүл бөлөт дейт. Кирип эле аялына же бала чакасына көңүл бөлсө, кийин алар чоңойгондо дагы биринчи аялына, жубайына, бала чакасына көңүл бөлөт дейт. Ошон үчүн балаң отурган жерде дайыма атам, апам деп тур дейт да. Балам дей берсең, кийин алар дагы балам деп калат дейт. Сиздин да бир видеоңуздан угуп калдык. Биз ушу мындай чыныгы мындай бай сөз менен, жөнөкөй сөз менен сүйлөгөн тамаданы сагындык деп тамадалар жөнүндө айтып кетипсиз да. Сиздин оюңуз боюнча мындай чыныгы алып баруучу, чыныгы тамада деген кандай болуш керек негизи? Билбейм, азыр баардыгы эле окшош да. Мына жадыраган жаздын жаркын күндөрүнүн биринде жакшынакай маанай турат менин дагы дилимде, анткени деп мындай үндөрү деле окшош, ырларды жаттап алган, ар бир жагдайга карата анан бир ырдап ийишет. Балким бул деле жакшы, бирок мен ойлойт элем баягы же улам жаш өткөн сайын ошентип каласыңбы? Чарчап келесиң да, даңкадык музыка, анан баягындай өтө катуу тембр менен сүйлөшөт. Балким мындай кыска нуска эле сүйлөп, балким тарбиялык сөздөрдү айтып. Кечээ мисалы Акбар Кубанычбековду алып барат экен. Кечээ мени бир тойго чакырды. 2 жашка бир насаат айтып бербейсизби депчи. Мен жок дей алган жокмун, анткени бул да мүмкүнчүлүк. Ошол жерде канча жаштар отурат, билген көргөнүмдү, тажрыйбамды, ушул багытта үйрөнгөндөрүмдү айтып бердим. Ошондой бул болсо да жакшы болот эле да. Мисалы мен тойлордо бир белгилүү адамдар чыгып сүйлөп калса, алымдар чыгып сүйлөп калса, кадимкидей көрөм. Мен кээде тойго китеп алганча барам, анан бир тынчыраак жерине барып, китеп окуп отурам, качан сөз берилгенде келип сүйлөп коюп, анан эртерээк кеткенге аракет кылам, ачык айтайын. Мындай тойдун элдин волнасы менен деле отурбайт экенсиз да көп деле. Эми бул убакыт деген ушундай нерсе, убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай таптаганга жараша түшүн берет кызылдай деп коет. Бул өмүр тойго кетире турган өмүр эмес да. Убакыт мындай кетпей турган нерсе эмес, убакыт жетпей турган нерсе. Чындыгында туура айтасыз. Мисалы биз дагы ушул алып баруучулук менен алектенебиз да. Мисалы мен чыныгы алып баруучу болушум кандай болуш керек? Эгерде баягы сиз айтып атасыз, туура сүйлөш керек, баягы кыска сүйлөш керек деп. Бирок көбүнчө азыркы элдердин талап кылганы дагы алып баруучунун импровизациясы болсо, алып баруучу күлдүрсө, мындай кылса, тамашаласа дейт да. Анан менин оюм боюнча, мен азыркы оюм боюнча чыныгы шоумен бул красивый сүйлөгөндү билсе, кечирип коюңуздар, орусча сүйлөп атам. Красивый сүйлөгөндү билсе, импровизация кылганды билсе, залды кармаганды билсе. Мисалы биздин жумуш ушул го деп ойлойм да мен. Туура, мен анткени жокмун жанагы. Албетте залдын көңүлүн көтөрүп, деги эле адамдын көңүлүн көтөргөн бул абдан чоң сооп иш да. Мисалы билесиз да, көңүл деген ушундай нерсе, жүрөк деген ушундай нерсе. Жүрөгү ысык болгону менен бир муздагандан кайра эрибейт, билесизби? Ошон үчүн кайгырып турган адамдын көңүлүн көтөрүш бул адамдыктын белгиси. Көңүлүн көтөрүңүз, күлдүрүңүз, бирок чектен ашып кетпеш керек. Кээде билесиз да, баягы чыгып алып, майкасын чечтирип, анан бирөөнүн аялы менен бирөөнүн күйөөсүн бирлетип, мушташтырып, бирөө бир ойду айтты. Кээ бир тойлордо мындай төргө өзүнүн ата энелерин отуруп коюп, кыз жигит, келин менен күйөө мындай өздөрү кызмат кылган тойлорду көрүп аттым. Дегенде таң калып аттым эле. Бирок кечээ бир жерде бирөө бир салт айтты да, кыргыздын салтында дейт, келин көчөгөдө отурчу эле, аны көрүнгөн көрө алчу эмес эле, көрмөнөсүн берип аялдар көрчү, тигил бул.
азыр болсо дейт келип эле төргө отургузуп коюп атабыз дейт, ошол бойдон төрдөн түшпөй коюп атат деп тамашалады да. Балким мында чындыгы бардыр. Ошо мен сиздин ошол сөзүңүздү укканда мен жаңыдан чыгармачылыкка кирип ушу алып баруучу болом деп ушу аракет кылып жүргөн убагым болчу. Анан баары эле ушинтип ыр айтып учурашат дегенде мен ошол убакта ойлонуп, ошондон кийин мен сөз жаттабаганга аракет кылып калдым да. Ошол убакта ойлонуп бир 2 ай 3 ай кыйналып жүрдүм. Чыкканда баягы сөз жаттабай өзүмдүн оюмдагы нерсени айтыпчы. Бирок ошол сиздин сөзүңүз аркылуу биз азыр той алып барганда мен кээде айтам, мен белгилүү акындардын айтуучу жерин айтам, бирок чыгып атканда жөнөкөй эле учурашам да. Өтө жакшы. Андыктан бул сөзүңүз мага абдан мотивация берди деп айтсам болот. Эч качан жаңылышпайм. Сизге да рахмат. Азыркы убакта сиз баягы ушу билим тармагында жүрөсүз. Негизи жашоодо койгон максатыңыз кандай? Мисалы эмне максаттарды коюп азыр ошону ишке ашыруу жүзүндө жүрөсүз? Эми жакшы суроо. Көп учурда баягы максаттарыңды айтып бербе дейт. Бирок мисалы бие өзүнүн кулун эмизет, бирок башка кулун ачка калса, анын менен иши жок да. Кой деле ошондой, эчки деле ошондой, уй деле ошондой. Айтайын дегеним, адам качан адам экен, качан жарыгы башка бирөөгө тийгенде. Бир алымдар айткан сөзү бар, колунда бар байлыгы менен садага берсин, жардам берсин, билими бар билими менен, күчү бар күчү менен деп. Эми мен ошон үчүн дайыма мындай аракеттенем да, бирдеме үйрөнгөнгө, бирок үйрөнгөн нерсе менде калбаса экен, менде деле калсын, бирок башкаларга да берели депчи. Анткени мына колубузда бирден чыныгылар турат. Сизге берсем, сиз мага берсеңиз, экөөбүздүн колубузда бирден эле кайра чын болуп калат да. Бирок сиздеги бир ойду же идеяны мага берсеңиз, мендеги идеяны сизге берсем, экөөбүздө экиден пайда болот. Ошон үчүн көбүрөөк баарлашыш керек экен да. Убагында маданият министри болуп иштеп жүргөндө да жетишчү элемиз? Жетишчүмүн. Ар дайым эле жетишет турбайсызбы? Бирок билесизби, баягы интенсивдүү машык албайм. Өзүм негизи жумасына 3тен келсем жакшы болмок. Мен 2ден келем, кээде 1ден келем, сапарга чыкканда 1де келбей калам. Бирок сапарга чыкканда деле жай жамынчымды ала жүрүп, көнүгүүлөрдү кайталап турам да, болбосо болбойт. Черный поезд жөнүндө жаңы эле бир эмне угуп калдым. Бул черный поездде баягы заслуженныйлар тагынып жүрөт экен да, мисалы. Чемпиондор. Ошондо сиз заслуженныйлардын арасына кирип жүрбөйсүзбү? Байкасаңыз, бул жерде ак поезддер бар, анан кара поезддер бар да. Кара поезд, кара курга бул. Бир жагы бир 2,5-3 жыл машыгыш керек го, болгондо таштабай. Анан машыгыш керекпи же результат көргөзүш керек бага? Машыгып, результатты көрсөтүп, анан экзамен тапшырасың. Экзаменден өтсөң, ошондон кийин Черный поезд. Чыныгы мошташта мындай ушуга жакын болот да, чыныгы мошташ. Анан мунун көп мааниси бар. Мисалы, кээ бирлер айтат, философиясы ушундай дейт. Жүрөктүн каралыгы ушул курга өтүп кетиш керек дейт да. Спорт менен машыккан сайын жүрөгүңө каршы керек, ниетиңе каршы керек дегендей. Ушундай да. Эгерде сиз мага ошону алып барчу болсоңуз, Нуржигит Кадырбековго эмне деп суроо бермексиз? Ой. Нуржигит Кадырбековго өзүңүздү таанып бүттүңүзбү деп суроо бермек. Өзүңүздү таанып бүттүңүзбү? Же таанып канчалык деңгээлде тааныйсыз депчи? Канчалык деңгээлде тааныйсыз? Ушул эле суроону бермексиз. Эми биринчи балким ушуну бермекмин. Экинчи. Анан дагы бир, мисалы, Гарвардда окуу мүмкүнчүлүгү болсо барат белеңиз же барбайт белеңиз деп. Урматтуу жалпы биздин катталуучуларыбыз, урматтуу жалпы биздин кыргыз элибиз, ошентип биздин эки сөз долбоорубузда Нуржигит агай конокто болду. Нуржигит Кадырбеков, негизи агай маданият кызматкери, бул тигил деген агай жакшы көрбөйт, ошондуктан мен агайды жөнөкөй эле учураштырып атам. Бирок баарыбыз билебиз агай эмне жолду басып өткөнүн, агай эмне жумуштарды кылганын. Сизге да чоң рахмат агай, ушинтип келип убактыңызды бөлүп берип койгонуңузга. Бул видеодагы бир тарых бетинде сакталып калабы деген чоң үмүттөбүз. Андыктан сиз да болсо ушул биздин көрүүчүлөргө бир жакшы сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Урматтуу көрөрмандар, адамдын адамга берген эң чоң белеги бул убактысы. Ушул сухбатты көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, убакыт бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ким адамга рахмат айтпаса дейт, ал жаратканга да рахмат айтпайт деген сөз бар да. Анан эми тилегим ушул, бирибиздин көңүлүбүздү көтөргөн эл бололу, бирибиздин духубузду көтөргөн эл бололу, бирибизди карасанга камчылаган эл бололу. Жакшы манда айтып атам да. Ошондо өсөр эл дейт, бирин бири колдойт, өспөсөз бирин бири кордойт дейт. Ошон үчүн аркадан жакшы сүйлөйлү, ал колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Адамдын көңүлүн көтөрөлү, ал колдон келбесе жок дегенде көңүлүнчө көрбөйлү.
колдон, тилден пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Кыргызстаным өссүн, өнсүн, ошого ар бир салымыбызды кошолу. Чоң рахмат агай. Бар болуңуздар анда. Ассаламу алейкум дагы Алейкум жолу. ассалам, рахмат. Рахмат сиздерге дагы.